өтүндө кетип калып. Ошо азыркан адамдар барбы? Жок. Өтүп кеттилер баары. Жакка кетип болсо, машинанын жарыгына неме болуп калып, көзү ачылып кетти деп сөз болгон. Андан кийин Апам мынакка өтүп кетти, эшикке чыгып алайын деп. Мунун аркасынан барсам жок. Сен телефон жарык кылып турдуңбу? Сен кайсы жерде апаң ошол жерде туруп деди сен? Жок, мен өзүм шетте туруп турдум эле. Апаңа жарык кылып турдуңбу телефон? Кайсы жака кетти апаң? Апам бул жака кетти да. Кайсы жака? Бул жака. Көрсөтүп бересиңби? Кайсы жака чейин барды эле ошо апаң? Апам мынакка кетти эле, анан ага кеткен, бирок көргөн жокмун да. Ушул жака кеткен, Ушул жака кеткен. Канча мүнөтчө ошо апаң жоголду да? Канча мүнөтчө сен күтүп турдуң ошо жерде? 5 мүнөт күтүп турдум шетте. Анан апа деп кыйкырсаң жок бекен. Жок, эч ким бар. Эч нерсе деген жок. Анан биз бетте коңшубуз бар эле ошо жака кеткенби деп отурдук да. Анан күтүп отурсак жок. Атама айттым бирок. Атам болсо коңшубузга кеткен деди. Анан келген жок да. Анан коңшуларга кеткен дегенден кийин канча сааттан кийин ошо кошуналарга бардыңарбы? Бирок азыр неме 15 мүнөттөн кийин эле бардык окшойт, атам барды окшойт. Тез эле бирок барды да. Ал келген жок деди кошуналарга, кирбепти? Жок. Кирген жок. Апаң эмне капа болгон жок беле? Билбейм бирок. Сени ээрчитип чыктыбы жүр эшикке чыгып келе? Ээрчитип чыкты. Бияка апам өтүп кетти, эшикке чыгам деп. Баткен шаарынын Кызыл Жол кварталынын тургуну 1975-жылы туулган Кожоно Аймактын Сатыбалдиевна ушул эле жылдын 23 ноябрь күнү кечки саат 20:30 чамасында үйүнөн чыгып кеткен мөрөн кайра кайтып келген эмес. Бул тууралуу Кожоно Аймактындын жакындары милицияга кабар берген. Ушул арыздын негизинде Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, дайынсыз жоголуу деп катталган. Азыркы күндө издөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө Баткен областтык ички иштер башкармалыгынын кинология кызматынын кызматтык иттер менен чогуу биргеликте издөө иш-чаралары жүргүзүлдү.
Акташ, Көкташ, Актатыр айылдарынан барып 4 машина барып издедик. Анан кийин дагы балдар кошулуп, кыскасы 6 машина болуп көбөлө бала. Анан Тажикстан границасынан бул жака түшүп келдик. Эртеден баштап кечке чейин ушул жакта жүргөнбүз, талаада. Бул энден авал bir kızım turmuşka bергенде. Ошонун аркасынан неме милицияга чакырды. Жакындабы? Немеге энди мындай суроо жооп бердик да энди. Качан болду бул? Ушу жакын ортодо эле, ушу бир апта болуп калды. Анан жашы жетпей берген элек. Канча жылкы эле, канча жашында чыкты? 2003-дө да. Энди жыл бүтүш керек эди окуп. Кайсы жака турмушка бердиңиз? Бужунга мына биздин Бужунга. Ошол жашы жете элекине турмушка бердим деп ошо милиция чакырдыбы? Анан? Ошонун эсебинен болду, кандай болду? Өз коркуп калды, не болду, ушундайча болду да энди. Өзүнө алып чыгып кетти да энди. Мен айтты, эми жакшы эле жүрдү, анан бир күн мага уйкум качты деп шөнтүп калды. Анан мен айттым, кирип дем алып жат онда дедим. Анан кирип ушундай малдар ондан мурунуракпы шамга чейин уктады. Кирсем уктап аткан экен. Анан туруп bir сыйырым бар да кирип алып кирип ала байлады. Шамда. Анан үйгө кирип чай içtik. Мына bir серкен бар эди. Бөлүп тийген экен. Анан ону мен мен өлүп калабы. Мына кызым, анан мен аялым үчөөбүз. О жерде союп, мүчөлөп, неме кылып, балдарын мына айттым, анан аямды айттым, үйгө алып киргиле. Кире бергиле энди бүттү иш. Анан көшүмдү көтөрүп, бияка келдим. Анан намаз убактасы болуп калды деп, намазымды окуп аткан анан булар анан окуп бүтүп өдүмбү эсимде калыптыр. Анан бул кызым экөө үйгө бир кирип, анан чыгыптыр дагы, тышкартка чыгып, анан бул кызыма жарык кылыптыр дептир. Мына жаңы бери үйгө турбай. Анан шетке барып эле апа деп таппай калдым деди мына бул кызым. Сиз чыгып издеген жоксуз? Анан кызым келип мага айтыптыр. Мен ошону эстей элеп айтам да азыр. Апамды ушинтип жоготуп койдум десе, мен каа кетет да, ана бир эжебиз барды. Көбүнчө шакырып кетип калат деди. Анан бир нерсе сураганы кетти окшойт да. Деп эле мен ошол ойго кетипмин да. Отура бергем да. Кудалар келиш керек эди. Келебиз деп айткан экен. Мен бирок укпадым эди. Анан олар кеп калды. Келгенден кийин анан мен эжемдин үйдө болсо керек деп телефон кылсам, мага келген жок деди. Жакын жашайбы эжеңиз? Мана үйдүн наркысы да. Анан ишенбей бардым. Барсам жок действительно. Анан атамдарга чалдым паска. Мына атамдар Ылдыйда жашайт. Анан дагы бир икан берди, энди башат чак кетип калды. Деп ого чалдым. Чалсам жок деди. Онда тез бияка чык дедим. Жеңең жок болуп атат иш жерде. Жарым саат болуп калды. Анан экөөлөп мына үстүбүздө суу бар. Сууларды карап, Ылдыйларга чейин бардык. Анан икан жогорто укаларым бар. Олорго телефон кылсам, олор келди. Машы агыл бар, башка бар жок кыдырып чыктык да. Эч жерден жок. Анан атамдар айтып калды, атам менен апам келгенде. Булар неме милицияны чакырайык энди. Анан милицияларды чакырдык. Итам келди ода та. Итам келген, шөкүнө. Ит келип анан неме келип анан искеп о көп басып берипсиздер. Немени низди таппай калды деди. Энди ошол бүгүн 3-күндө да 3 күнгө чейин келип не болуп атат, кандай болуп атат деп булар жиде аракет кылып атат. МЧС келди, 2 күн издеп берди. 2 күн ата? 2 күн издеп бердилер. Анан биздин ишибиз бүттү, неме болсо дагы неме болсо дагы келебиз деп ошондой берди. Анан эли журт жакшы жардам берип атат. Анан бүгүн чыктылар, бир 50-60 адам жок дегенде чыкты. Анан көп да болушу мүмкүн. Айтып атат да, эртеге
Кызыл Жол боюнча жөөлүк чыгабыз деп атат мына Ышкылга, катта тоого. Жөөлүк 5 кадам, 10 кадамдан болуп тизилип, каттар болуп издейбиз деп ататтар да. Эртеге, күн эртеге. Бардыгы ошол жерде эртеге маслихат кылып, кеч телефондор менен сүйлөшөбүз, бардыгыбыз чыгабыз деп ошондой деп калдылар. Эми ушул аялым табылгыча жардам бериңиздер, суранам да энди. Ыраазымын бардык элдерге, журтка.